Саламатсыздарбы. Эфирден ТС телеканалынын жаңылыктар маалыматтык кызматы, студияда Алтынбек Бедилов. Кыргызстанда коронавирустун алдын алуу боюнча кандай иштер жасалып жатат? Бүгүн дал ушул маселе жогорку кеңеште каралып, депутаттар өкмөттүн маалыматын уга турган болду. Жыйынга вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова, саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев баш болгон тийиштүү органдын жетекчилери чакырылат. Парламентарийлер коронавирус маселесинин медициналык гана өңүтүнө токтолбостон, экономикалык жагына да көңүл буруу керектигин айтышууда. Дүйнөнү каптап жатат. Бардык мамлекеттер алдын ала иштер жасап жатышат. Мына Россия мамлекети 20 февралда Кытай жарандарын убактылуу киргизбөө тууралуу чечим кабыл алды. Ал эми бизде абалгандай. Мына бизде иштеген Кытай жарандардын 5000 жаңы жылда үйлөрүнө кетишкен экен. Азыр 1,5 жакын кайтып келишти. Калгандары качан келишет? Акыбал кандай? Чегерада кандай иш болуп атат? Медикаменттер барбы? 100ге жакын адамдар карантиндейт. Алардын абалы кандай? Ушу тууралуу бүгүн өкмөттү жогорку кеңеш чакырып, кеңири маалымат угуп коелу. Эгер өкмөт чакыра турган болсок, анда бүгүнкү экономикалык абалды да карашыбыз керек, өкмөт ошого да даяр болуп келиш керек. Себеби Кытай менен мына чек ара жабык турат. Бул бардык жагына тийиштүү. Ошон үчүн эртең биздин экономикалык абалыбыз, бюджетибиз кандай болуп атат, биздин салыктар кандай түшүп атат, же болбосо кандай жолдорго барышыбыз керек, мындан алдын ала даярданып келсе жакшы болмок да, ошого жараша. Рахмат. Жогорку кеңеш Конституциялык палатага 3 судьяны шайлады. Алар Мукамбет Касмалиев, Мейиргүл Бобукеева, Латип Жумабаев. Булардын ичинен Мейиргүл Бобукеева менен Мукамбет Касмалиев Конституциялык палатанын судьялыгынан 7 жылдык мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу өткөн жылдын ноябрында бошотулушкан. Ал эми Латип Жумабаев болсо биринчи жолу шайланды. Ал буга чейин Баткен, Ош областтарынын прокурору болуп иштеген. Сот тандоо кеңеши Конституциялык палатада былтыр бошогон судьялык 3 орун үчүн президентке 13 адамдын талапкерлигин сунуш кылып, мамлекет башчы аталган судьяларды бул кызматка сунуштаган. Бүгүн парламентте Конституциялык палатанын судьялыгына Мукамбет Касмалиев, Латип Жумабаев жана Мейиргүл Бобукееванын талапкерлиги каралып жатканда, депутаттар аларды кызыктырган бир топ суроолорду узатышты. Декларация 2019 жылдыкы бердиңерби же 2018 жылдыкы? Бердик. Бергенбиз. Анда айткачы, бир жылдын ичинде толук киреше и толук чыгаша канча көрсөтүнөр? Декларацияны деген башынан баштап эле берип атам, 19-жылда бергенмин. Кирешеси где-то 1 миллиондун тегерегинде, ал айлык менен деген пенсия, чыгашасы деген бир 200-300 миң тегерегинде. Мен деле декларацияны берип жүрөм. 2018 жылдык декларациянын кирешесин азыр эсимде экен. 1 миллион 100 беле ушундай болуш керек. Мен эгерде керек болсо кагаз түрүнөн берейин. 2018 менен 19-тун сизге. Мен эсимде жок экен, эгерде талап болунса жазуу түрүндө билдирип койгонго мүмкүнчүлүк бар. Биз айтып атабыз, бизде 1 миллион сом болсо доход, а бирок жүргөнүбүздү, жашаганыбызды көрсөк, миллион сомго окшошпойт да, андан ашык көрүнөт да. Ошондуктан мындай суроо, акыркы суроону бере алайымчы? Конституциялык палатанын судья канча алат? 40 миң сомдон тегерек алат. 40 миң. Бул айлык жетеби судьяга? Мен кээде бир колго деген 46 миң тегерегинде алам. Ал биздин ар кайсы судья деген өзүнүн стажына, мамлекет кызмат иштегенине жараша деген алышат да. Ошон үчүн Бобукеев стажы азыраак болгон соң 42 алып атат, мен 46 алам. Андан тышкары пенсияда алам 35 миң. Негизи кеңири эле жетет, меники. Декларация боюнча ушул кандай конституциялык укук тебеленгенге жатабы же бул мамлекетке польза алып келеби? Негизи ушул декларация тапшырыш. Себеби мен депутат катары мындан эч кандай жыйынтык да көрбөдүм. Себеби мына белгилүү эле аткам эмнелердин баары чоң машинелерде жүрөт, кымбат. 1 миллион 100 миң тегерегинде. Ошондуктан мен депутат катары мындан эч кандай жыйынтык да көрбөдүм. Себеби мына белгилүү эле аткам эмнелердин баары чоң машинелерде жүрөт, кымбат.
кымбат үйлерде жашайт, бирок ал өзүнө оформить этилген эмес, аялына да оформить этилген эмес. Эмнеге жашайсың десе, менин тууганым берип койду деп. Ал арендага 5.000, 3.000 доллар бере турган үйдү кайсы тууганы жылдап берет. Же 100.000 доллардык машинени кайсы тууганы жылдап мингизет. Ушунга жооп берип коесуздарбы? Негизи мен жеке чоюм деген бул туп-туура нерсе, декларацияны деген ар бир деген мамлекеттик кызматкер деген толтуруш керек. Жана сиздин деген берген сурооңузда деген мындай көйгөйлүү жери бар да, негизи ар кайсы мамлекеттик кызматкер деген өзүнүн мүлкүн, өзүнүн тапкан акчасын бүт баарын өзүнө же жубайына бекитиш керек да. Анан эгерде моундай учурларда бөлөк кишилерге эметип аныктап жазып койсо деген конечно туура эмес. Ошон үчүн жана декларациянын негизги максаты ошо мамлекеттик кызматкер бир жылдын ичинде канча акча алат. Ал деген же айлык болобу, же тиги пенсиясы болобу, мамлекет тарабынан берилген нерсе. Анан мен ойлойм жанакы азыр деген киргизебиз деп атышат, доходун дагы расходун да көрсөтмөй. Анан деген бөлөк мамлекеттик органдар бар, алар деген ошо теңшерип чыгыш керек. Бүгүнкү чейин бирөөнү биз тактай албадык да. Сен эмне үчүн же өзүңдө, же аялыңда, же балаңда жазылбаган үйдө жашап жүрөсүң? Кымбат үйдө. Мен арзан үйдө айткан жокмун. Мына бизде бир ушундай жыйынтык чыкпады да, бирөөнү биз ошо менен элге алып чыгып айта албадык да. Мына ушундай кылып жуликтик кылып атат деп. Же болбосо кымбат машинада жүрөт. Өзүнө жазылган эмес. Мен маселе ушу жөнүндө айтып атам да. Сиздердин үйүңүздөр барбы, чөңүздөрдүн тең? Бишкекте. Ооба. Бар. Үй бүлө менен жашаган үйүм бар. Жок, өзүңүздөргө жазылган, же аялыңыздарга. Бар. Ооба, өзүбүзгө жазылган. Латыф Пазылович, сиздерчи? Сайдуллахан Болодович бар, жашаган үйүм бар, квартира. Жок, өзүңүзгө же аялыңыз оформить этилгенби? Жок. Менин кызыма неме болгон? Өзүңүздүн кызыңызга. Ооба, өзүмдүн кызыма. Эми баласына, аялына оформить этилген болсо жашаса болот. Мен деле колдойт элем да, бирок башкаларга оформить этип жашап атат да. Эгер андай болсо, декларациянын жыйынтыгы болбойт. Конституциялык палатага 3 судьянын талапкерлиги каралып жатканда Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясынын ишин сынга алды. Эл өкүлү коррупционер Насырбек Алмаматовду бошоткон судья Кымбат Архарова эмнеге кызматтан алынбаганын сурады. Депутат ФМД өкүлүнүн коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков дагы сындаганын эскертип, ошого карабай ага сөгүш берүү менен чектелгендерине нааразычылыгын билдирди. Эске салсак, автотранспортты каттоо жана айдоочулук көлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматов 2018-жылы УКМК тарабынан пара менен кармалган. Тергөөнүн жүрүшүндө аны унааларды каттоодо жана айдоочулук көлүк алуу үчүн экзамен тапшырууда коррупциялык схема түзүп, ага акча алып турганы аныкталган. Өткөн жылы райондук сот аны 12,5 жылга эркинен ажыраткан. Бирок июль айында Бишкек шаардык соту өкүмдү өзгөртүп, Алмаматовго 3 миллион сом айып салып, камактан бошоткон. Кийин жогорку сот ал чечимди жокко чыгарып, биринчи инстанциядагы соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Бирок ал убакыт арасында Насырбек Алмаматов чет өлкөгө чыгып кетүүгө үлгүргөн. Азыр ал Интерпол аркылуу изделүүдө. Сот тармагына каражат былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл 35%-га көп бөлүнгөнүн президент өзү дагы айтты. Тартип комиссиясынын жетекчиси да отурат бул жерде. Бирок эмнегедир коом, эл сот тармагында бир адилеттүүлүк орноп баштаганын сезе элек азыр. Эч кандай. Саясий эркти беребиз деди, акчаны беребиз деди, бирок сот тармагында жылыш жок. Мына бир эле мисал айтайын. Тартип комиссиянын төрайымы сиз отурасыз. Президент коопсуздук кеңешинде абдан таң калып айтты. Бул Алмаматов дегенди кантип бошотуп ийдиңер? Ошондой соттор бизде кантип иштеп жүрөт деп айтып атат. Силер президенттин сөзүн чымын чаккандай дагы көргөн жоксуңар. Ошо сотторго сөгүш берип коюпсуңар. Бул деген сөз мындан ары дагы коррупция менен күрөшкө соттор тарабынан мындай саботаждар улана берет деген сөз. Эл, карапайым адамдар, депутаттар, башкалар сүйлөгөнү бир мындай. Бирок ушул президенттин коопсуздук кеңешинде бүтүндөй чоң жыйында айткан сотторду тартип комиссиясы мына силер сөгүш кына берип койдуңар. Эми соттор тууралуу, сот тармагы тууралуу бул бир эле мисал. Башка сөз жок да.
Спортчыларга бөлүнгөн 3 миллион сом кымырылды. УКМК берген маалыматка таянсак, акча Бишкек шаардык мэриясынын дене тарбия жана спорт башкармалыгынын бюджетинен уурдалган. Такталгандай, мекеменин башчысы Даулет Досалиев жооптуу адамдар менен биргеликте спортчуларды машыгууга чыгуусун күбөлөндүргөн документтерди жасоо жолу менен бюджеттик каражаттарды өздөрүнө системалуу түрдө ыйгарып алып турган. Бирок иш жүзүндө ал машыгуулар уюштурулган эмес. Аталган факты боюнча сотко чейинки өндүрүш кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери башталды. Финансылык пирамиданын уюштуруучуларына алданып, каражатынан куру жалак калгандардын саны көбөйүүдө. Учурда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы айымдар ордосу деп аталган компаниядан жабыркагандарды издеп жатат. Бүгүнкү күнгө карата ага алданган 30 адамдан арыз келип түшкөн. Алар социалдык тармактар аркылуу келген жардамадагы 3000 сом төлөп, белек ал деген сунушка көнүп, банкка акча төккөнүн, натыйжада алданып калганын айтышууда. Азырынча анын суммасы айтыла элек. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каржы пирамидаларын уюштуруу беренеси менен катталды. Азыркы тапта сотко чейинки өндүрүш башталып, башка да жабыркагандар аныкталып жатат. Финполиция элге кайрылып, мындай алдамчылардын азгырыгына алдырбоого чакырууда. Киреше чыгашасы тууралуу туура эмес маалымат берген 18 прокурор жазаланды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Мыйзам бузуу 2018 жылы тапшырылган декларацияларда табылган. Мында прокуратура кызматкерлери унааларды алып сатууда өз убагында ээсине каттаган эмес. Ушундан улам 18 кызматкердин баарына эскертүү берилди. Башкы прокуратуранын жетекчилиги тарабынан прокуратура органынын кызматкерлерине бул сыяктуу мыйзам бузууларга жол бербей, талаптарды так аткарууга тапшырма берилгени маалым болду. Быйылкы ажылык сапардын баасы $3350 түзөт. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришти. Муфтияттан белгилешкендей, ажылык сапарга катталып, алдын ала $500 төлөгөн адамдар калган $2850 26 февралдан 17 мартка чейинки аралыкта төлөөсү шарт. Былтыр зыяраттын баасы бир кишиге $3000 болгон. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы быйылкы баанын көтөрүлүшүн Сауд Арабия, Мина, Арафат жана Муздалифа өрөөндөрүндөгү кымбат көрсөтүүлөрдүн баасы жогорулагандыгына байланыштырууда. Андан сырткары виза жана медициналык камсыздандырууну дагы сатып алуу керек. Белгилүү болгондой, быйыл Меккеге 6110 зыяратчы сапар тартат. Чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктарга онлайн түрдө паспорт берүү пландалууда. Азыркы тапта 38 мамлекеттеги мекемелерде паспорт, ЗАГС жана жарандык автоматташтырылган маалыматтык система иштеп жатат. Демек, мындан кийин башка өлкөдө жүргөн биздин мекендештер консулдук кызматтарды электрондук форматта ала алышат. Бул боюнча мамлекеттик каттоо кызматы Тышкы иштер министрлиги менен биргеликте маалыматтык технологиялык долбоордун планын түздү. Жаңычылдыктын максаты автоматташтырылган маалыматтык системаны иштеп чыгып, чет өлкөдөгү жарандар түрдүү документтерди тез арада алышына шарт түзүү. Бул система ишке киргенден кийин арыздар онлайн түрдө тийиштүү мамлекеттик органдарга жетет. Муну менен кызмат көрсөтүүлөрдүн мөөнөтү кыскартылат. Эл акыны Кыргызстандын Түрксойдогу өкүлү Кожогелди Култегиндин 60 жаш мааракеси Анкара шаарында эл аралык деңгээлде белгиленди. Мааракелик салтанат туркиялык адабиятчы профессор Нежи Ата Йылдыздын акындык чыгармачылык изденүүлөрдүн изилдеген доклады менен башталды. Ал эми Түрксойдун башкы катчысы Дуйсен Касейнов Кожогелди Култеген Кыргызстанга эмес, жалпы түрк дүйнөсүнө таандык адабият, китеп айдыңындагы иш-чаралардын өркүндөшүнө олуттуу салым кошуп келе жаткандыгын жана чыгармачылык таскагы ан сайын артып баратканын баса белгилөө менен аны Түрксойдун алтын медал менен сыйлады. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар. Аба ырайы көрсөтүүсүнүн демөөрчүсү Elite House курулуш компаниясы. Аба ырайы көрсөтүүсүнүн демөөрчүсү Санта дары-дармек компаниясы.